Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrefil enbiya'i vel murselin. Nebiyyina ve habibina ve seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hurmatlı bir tuğandar, jaratkan Allah Ta'alaga çeksiz şükürler bolsun. Mınaki dağı biz Allah'ın bizge bergen şunday жақшылыгы менен, Allah'ın fazileti menен, Allah'tın şunday uluk gününde, Allah'tın үйünde jıyılıp, inşallah Allah'tın parzın ötөгөнү даярданып турабыз. Бул дагы болсо Кудайдын чоң bir bizge насip etken нематы. Канча деген адамдар, туғандар бұл денеден көз жұмып, мындай улуу нерселерге жетпей кетип атышат. Канчалаган бүгүн адам өмүр сүрүп жаткан болсо, мына ушул жашоодо. Мына ушул адамдардын арасынан Аллахтын рахматынан, Аллахтын мээриминен, жакшылыгынан кур калган адамдар эмне себептен ушул дүйнөдө өмүр сүрүп жатканын унутуп, бул нерсеге өткөн өмүрүнө, күндөрүнө эч кандай жүрөгүндө кыжалаттык бир сезими жок өмүр сүрүп бараткандар канча. Туғандар, Аллах Тааланын Куран Керимдеги аятын дайым айтып келебиз. Жараткан бизди өзүнө, жалгыз өзүнө сыйынуу үчүн жараткан. Ва ма халактал джинна вал инса илля ли'абудун. Жин затын жана адам затын мага сыйынуу үчүн жараткан дейт. Бул дүйнөдө адамдар өмүр сүрүп жаткан болсо, мына ушул адамдардын ар биринин башында мына ушул дүйнөнүн, бир кем дүйнөнүн ысык суугу, өйдө төмөнү турат. Ал бир гана ыймандуу адамдарга гана чектелип калган жок. Бул капырлардын арасында да бар. Адам заты болгондон кийин бул жашоодо мына ошол ысык суук, өйдө төмөндүн, жакшы жамандын даамын татып, бардык адамзат өмүр сүрүп келишет. Эми туғандар, мына ушул жашоодо адам өзүн таштап жибербестен, бул дүйнөгө болгон, жашоого болгон өзүнүн эркин жоготуп койбостон, бекем жана стабилдүү өмүр сүрүш үчүн бул адамдардын эми түрткөн факторлору, булардын стимулдары түрдүү болушу мүмкүн. Туғандар, жалпы мынакей ушул жер жүзүндө адам затын карай турган болсо, көпчүлүк адам затын адамгерчилик деген фундаменттен таянып, мына ошол фундаментке таянып, мына ошол адамгерчилик платформасынан адамдар өздөрүнө заряд алып келишет. Мындай көрүнүш бардык маклуктарда бар. Аллах Таала аң сезим бербеген бардык маклуктарда бар. Мына ошол адам затынын тирилик кылышы, үй бүлө күтүш керек, бала чаканы тарбиялаш керек, балдарды төрөткөндөн кийин аларга тарбия бериш керек, аларды камсыз кылыш керек, камкордук кылыш керек. Мына ошол нерсе менен адамдар өмүр сүрүп келишет. Ошондуктан туғандар, мына эң эле кооптуу ушул жердеги бир көрүнүш, адам мына ушул дүйнөнүн суйтасы менен, көр тирилик менен жүрүп, бул негизги өзүнүн бул дүйнөдөгү максатын унутуп калганы бул эң ачынарлуу сүрөт. Туғандар, билесиздер, мынакей бир кестери окуу жана окуу деп айтып кеткен бир ушул Ленинге сөздү таандык деп айтып келишет. Туғандар, бул нерсе өзү негизи адам затына эң зарыл болгон нерселер. Билим алуу, адам үйрөнүү, изилденүү, мына ушул нерсенин бардыгы бул дүйнөдө адамдын изилденген нерселеринин баары акыркы финальный точкасы бул адамдын акылы хайран деп коет, акылы алсыз болуп, мына ошондой бир тупикке барып такалышы сөз түрдө бул пенденин пенде экендигин көрсөткөн нерсе. Эмне үчүн дегенде, пенденин кудурети, анын билими баары чектелүү. Биз бул нерселер, көп нерселерге мындай туура жооп таба албастан, биздеги болгон нерселер, биздин теорияларыбыз жана гипотезалардын үстүндө биз билимибизди курушубуз мүмкүн. Бул деген ошол чектелүү. Мына ошол Лениндин айткан дагы бир сөзү бар, туғандар, баягы искусстволордун арасынан эң эле ушундай абдан зарыл болгон искусство бул кино деп айтып кеткен. Мына ошол туғандар, адамдардын ушул жашоосун, түрдүү тагдырларды чагылдырган мына ошол кинолор адамдардын дагы жашоосунан чоң орун алып келет. Туғандар, ошол кинолордун
кээ бир ошондой бир драматический жанрларга эгерде көз сала турган болсоң, мисалы ушул дүйнөдөн адам ушундай бир илдетке кабылды, айыкпай турган ушундай каттуу бир чоң илдетке кабылды дагы, врачтар бул адамга анын жашай турган мөөнөтүн дагы приблизительный багы мөөнөтүн дагы айтып коюшту. Бул нерседен анын эң жакындары кабардар, жана бул адам өзү кабардар. Мисалы, мунун жашай турган күндөрү саналуу экенин, иче турган суусу, ырыскысы саналуу күндөрү калганын так билип турат. Бирок бул инсанда, албетте, тегерегинде курчаган адамдарда бул адамдын өзүндө Аллахка болгон ыймандын жоктугу, туугандар, мына ушул дүйнөнүн дагы көрбөгөн, эңсеп жүргөн, кандайдыр бир бул адамдын кыялында орундалбай жүргөн, жашоонун ошондой тирилик суетасы менен алек болуп, бул адам ошол өзүнүн мечтасын ишке ашыра албай жүргөн болсо, мына эми ошол нерсеге мүмкүнчүлүк пайда болду деген нерсе бул адамда пайда болуп атат дагы. Жакын адамдары, мисал айтайлык, ошол бир жанр ошондой деңиз, өмүрүндө деңиз көрбөгөн экен, жанында ошол шериктери муну машинага салып алып, эми деңизди көрсөткөнү алып кетишип атат. Туугандар, ошол деңизди көрсө, анан бул адамдын эми бул дүйнөдөн өлсө дагы арманы жоктой, ошондой кетип атат. Мына туугандар, адамдагы болгон ишеним, ыйман адам затын канчалык деңгээлде бири-биринин алдында айырмалап турат. Дал ошондой эле туугандар, мусулман адам болгондон кийин адамдагы эгерде болгон ошол билим деңгээл боло турган болсо, бул дагы абдан чоң ошондой разницаны адамдардын ортолорунда бул нерсе чагылдырып көрсөтүп турат. Ошондуктан Аллах субхана ва таала Кур'ан Керимдин бир аятында "Кул хал яставилладина я'ламуна валладина ла я'ламун" айткын о Мухаммад, билгендер менен билбегендер барабарбы? Же болбосо "Хал яставил а'ма вал басир", сокур, көз көрбөгөн инсан менен көзү көргөн адамдын булардын деңгээли бирдей деген ошол Кур'анда Аллах субханала тааланын айткан туугандар аяттары бар. Ошондуктан бүгүн бизди жетектеп кетип аткан нерсе, урматтуу бир туугандар, бул биздин ыйманыбыз эң биринчи орунда, ар бир мусулман үчүн. Ошол нерсени эч качан унутпашыбыз. Ал эми бизге прилагация эткен мына ушул дүйнөдөгү, бул дүйнөнү сажидат этмей, бул дүйнөнү өнүктүрмөй, бул дүйнөнү кооздомой, туугандар, негизи мына ушул шариатка ылайык нерсе, Аллахтын мечиттерин жалтыратып, алтын менен жалатып, ошондой жасагандын ордуна өзү негизи адамдар өздөрү жашаган шаарды, көчөлөрүн оңдоп, кооздоп тегиздегени мына ушул Кудайга жагымдуураак болот эле. Бирок биз дин жаатындагы болгон билимибиздин өтө тайгы болгондуктан биз дайыма айтып келебиз, туугандар, актуальный нерселерди биз артта калтырабыз дагы, бизге андай анчалык важность чоң болбогон нерселерди биз унутуп калтырып келебиз. Артыбызда калып кетет, туугандар. Эмне үчүн дегенде, мына ушул дүйнөдөгү Аллах субхана ва таала жараткан, бизди жараткан болсо, мусулмандарды мына көпчүлүк, мисалы адамдардын, айтайлык, мына ушул динден алыс болгон адамдар, ушул динге жана мусулмандарга күбө болуп турган адамдардын эң негизги критикасы эмнеде көрүнүп атат? Кандай критикага мисалы мусулмандар бүгүн кабылып атат? Булардын эң биринчи орунда кабылган критикасы мына ушул мусулман болгондон кийин бул таптакыр мына ушул дүйнөдөгү жашоосун, өзүнүн жакындарын, өзүнүн туугандарын, камкордугуна муктаж болгон кол астындагы адамдардын баарын мына ошентип кыйнап, бул адам өзү бүтүндөй сайылып, мына ошол фанатизм менен чукулдашып кирип кетип, ушундай нерселер болуп атат деген мисалы жалобалар, арыздар мисалы адамдардын арасында көп. Бул нерсенин дагы эмне себеп десек, туугандар, бардык нерсенин өзүнүн себептери болот эмеспи? Мына ошол билимдин тайкылыгы, биз ошол бир нерсени үйрөнөлү деген нерсеге болгон биз кичине аракетибиз алсыз. Биз мисалы ошол өзүбүзгө, түбөлүк акыретибизге эң зарыл жана ошондой эле түбөлүк жашообузга зарыл болгон нерсе үчүн мына бул дүйнөдөгү дүнүйөнүн артынан жүгүргөнчөлүк биз эгерде биз
акыретибизге зарыл болгон нерсенин артынан жүгүргөнүбүздө абалыбыз таптакыр башка болмок. Ислам дини эч качан дүйнө менен акыретти эч качан ажыраткан эмес. Эмне үчүн дегенде мына ушул дүйнө туугандар бул биз үчүн сыноо майданы. Ошондуктан туугандар бүгүн кайсыл мына ушул адамга таандык болгон пейилдер, адамдын кылык жоруктары болбосун, мына ушул табиятындагы туугандар заложенный табият, заложенный көрүнүштөр. Биз айтып келебиз ку, бул адамдын ички жан дүйнөсүн, мунун нафсындагы Аллах жараткан. Аллах жараткан. Ошондуктан бул адамдын ичиндеги бардык ошол пасылдары, бул адамдын ошол тартылуу күчтөрү, жакшылыкка же жамандыкка болгон тартылуу күчтөрү дагы бул адамдын негизи табиятына заложенный. Бул нерсе заложен. Бул бар нерсе. Ошондуктан туугандар, бул программа демек эгерде бизде заложен болсо, мисалы айтайлык, адамгерчилик түшүнүктөрү адам затында бул заложенный нерсе туугандар. Бул мусулманбы, христиан же еврей же башка дин тутунушу шарт эмес. Бул адамдын өзүнүн мындай турушу, бул адамдын нагызы, сущность, адам катары болгон, бул адамдын ошол человеческий баягы жалпы адамзат тарабынан гуманизм жаатынан алынган ошондой түшүнүктөргө дал келеби же дал келбейби деген мына ушундай табият, бул нерсе бар туугандар. Ошондуктан биз айтабыз, мына туугандар сахабалардын арасынан мынакей румдук Сухайб деген сахаба тууралуу пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям мындай дейт: "Ни'мал абду Сухайбун лау лам яхфиллах лам яси." Сухайб кандай сонун укмуш пенде деп пайгамбарыбыз баягы восхищение менен ушул нерсеге бир сыймыктанып пайгамбарыбыз мактап сүйлөп атат да, Сухайб деген сахабанычы кандай сонун пенде бул. Эгерде бул Кудайды тааныбаса да, Кудайдан коркпогон чакта дагы бул күнөө иш жасабайт болчу дейт. Бул нерсе бүгүн туугандар биздин жашообузда бар. Биз мусулмандар өздөрүбүз дайыма жаловаться этип келебиз, ушул нерсеге арызданып келебиз. Биз айтабыз ку, мынакей мусулманда иман бар, бирок инсап жок дейбиз. Капырда иман жок, бирок инсап бар дейбиз. Эмне үчүн дегенде көбүрөөк мына ушул адамгерчилик мамилелерде динди тааныбаган, Кудайды тааныбаган адамдардын, ошол адамдардын ортосундагы болгон ошол адамгерчилик мамилесинде мусулманга карата көбүрөөк мына кичине бир мындай маданияттуураак мамилени мисалы ошол имансыз адамдан биз көрүшүбүз мүмкүн. Албетте бул түшүнүк, албетте бул деген нерсе дагы эле биздин ишеним боюнча туугандар биз Ахлу Сунна вал Жамаа деген ушундай биз топтон боло эсептелебиз. Биз шия эмеспиз, биз суннитпиз. Ошондуктан биздин ишенимде дайыма мондай бир нерсе бар. Эч качан мусулман адамдын жүрөгүндө, эгерде чоң күнөөлөрдү жасап жүргөн мусулман болсо, ошондон дагы жогорураак, андан дагы артыгыраак биз капырды же мушрикти жүрөгүбүзгө жакын тута албайбыз. Мусулмандан өйдө кое албайбыз. Ушул нерсени унутпашыбыз керек. Арам иштерди жасап аткан мусулман болсо дагы бул Кудай тааныбаган капырдан абзел. Туугандар, мына ушул алымдарыбыз мына канча деген адамдардын ушул табиятындагы болгон ушул качестволор болобу, же болбосо бул адамдын ичиндеги эми айтайлык ушул адамдагы жакшы качество менен жаман качество деп айтпайбыз. Жакшы качество менен жаман ушундай бир көрүнүштөр болушу мүмкүн. Шариатыбыз бул нерсени талдап келген. Биринчи орунда албетте пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям бизге бул нерсени өзүнүн жеке жашоосунда үйрөтүп көрсөтүп келген. Бүгүнкү темабыз туугандар, мен азыркы айтып аткан сөздөрүм как предисловие катары айтып атам. Бул бүгүнкү биздин ушул темабыз, дин башкармалыгынан коюлган тема бул текебирлик менен кичпейилдик деген ушундай тема коюлган экен. Туугандар, бул түздөн түз мына ошол адамдын мынакей ошол табиятына, бул адамдын сущностун, бул адамдын кандай экендигин ушул определять этип бере турган мына ушундай нерселер бар туугандар. Жана ошондой эле дайыма айтып келебиз туугандар. Адам өзү канчалык деңгээлде жаман адам болбосун, канчалык деңгээлде бул адам пейили начар болсун, бузугу болсун, бул жакшыны каалайт, жакшыны каалап келет. Бул бизге ушундай да, сен өзүң начарсың, эркек, бирок өзүңө мечтать этип аткан, эңсеп аткан сен имандуу, ушундай такыбалуу аялды эңсейсиң. Ошондой эле баягы Кудайдан коркпогон, ошондой бир пейили начар, тили узун болгон аял, кыз өзүнө эр кааласа, ушу Кудайдан такыбалуу, имандуу, Кудайдан корккон ушундай эркек болсо экен деп ал эңсейт. Эмне себептен десе, туугандар, бул жакшылыкка болгон симпатия, бул адамдын дагы эле жүрөгүндө, табиятында тоже Кудай тарабынан болгон ушундай заложенный нерсе. Туугандар, мына капыр менен имандуу
капыр менен мусулман. Капыр менен мусулман адамдын ортосундагы, мисалы айтайлык, соприкасаться эткен точка соприкосновения дейбиз го, баягы бир түшүнүктөрдө они совпадают. Мисалы, бирок көпчүлүк орундарда булардыкы эки түрдүү көз караш болуп кетет. Булар мына ошол иман маселеси, акырет маселеси, эртеңки тозок жана жаннат маселелеринде, мисалы, буларда ошондой бири-бирине каршы келиши мүмкүн, бирок мына ушул дүйнөдөгү болгон кээ бир нерселерде буларда абдан ошондой баягы эч кандай тартышууну жаратпаган ошондой нерселер бар. Туугандар, бул дегени мусулманы дагы, капыры дагы жакшыны жакшы көрөт. Жакшы болсо экен дейт да, жакшы адамды тигиниси да мунусу да жакшы көрөт. Ал эми кээ бир нерселер бар, конечно, ал нерселерде баягы мусулмандардын, адамдардын ортосунда ошол нерсе какой-то бир спорду, булардын ортосунда диспут, ушундай тартышуу, ушундай баягы нерсени жаратышы мүмкүн. Мисалы, эми ушул адамдын табиятына түрдүү нерселер болгондон кийин, туугандар, биз өткөндө айтпадыкпы, Аллах Таала эгерде адамдын жүрөгүнө мына мисалы ачуу, вспыльчивость менен ачууну Кудай эгерде табиятта жок боло турган болсо, бул адамдын ачуусу жок адамдын келечеги бул обречен кордукка. Эмне үчүн дегенде, бул адам өзүнүн намысын коргош үчүн, өзүнүн жанын коргош үчүн, өзүнүн мал мүлкүн коргош үчүн бул адамда ошондой качество болуш керек. Туугандар, эгерде ошол качество жок, бул бар жак эле ушу имандуу болуп, салам алейкум, алейкум салам деп эле эки колун көкүрөгүң кармап эле ийле берсең, бат эле бул дүйнөдө тебеленди да калып кетиши мүмкүн. Эмне үчүн дегенде, мына ошол баягы дин тайкы болгон коомдо, түшүнүк тайкы болгон коомдо, туугандар, багы имандагы, исламдагы болгон көптөгөн эрежелер булар иштебейт. Дайым айтып келем, мисал айтайлык, биздин коомдо эгерде мына ушул бүгүнкү биздин ушул абалыбыздагы болгон исламский 100% исламский принцип кредитования деген нерсе, ушундай бир исламский банк эгер ачыла турган болсо, бул банк дагы обречен. Эмне үчүн дегенде, ушул адамдардын ошол алган кредиттерди кайтарып берүү, өз убагында алып барып берүү, ушундай жоопкерчилик деген ушунчалык алсыз болгондуктан бизде билесиңер да, кол менен берүү, анан кийин бутуң менен аласың деген сөз бекеринен айтылган эмес. Акчаны алып атканда бирөөдөн сен алып атканда бирөөнүн акчасын аласың, бирок карызды кайтарып берип атканда сен уже өзүңдүн акчаңды кайтарып бересиң. Ошон үчүн бул оор нерсе. Мына ошол туугандар, текеберчилик менен мына ушул кичипейилдик жөнүндө биз сөз кылабыз деген дал ушул эле табият, инсандын табиятында бар. Туугандар, текебердик менен анан кичипейилдик деген ушул нерселердин дагы эми исламда туура определениясы бар. Бул нерсени да путать этпеш керек. Бул нерсени түшүнбөгөн, бул нерсенин границаларын жакшы түшүнбөгөн, билбеген инсан, туура жолдун үстүндө турган инсанды бул обвинять этиш мүмкүн. Бул текебер деп, бул кыйынсынып жүрөт, бул текебер, кыскасы бул высокомерный ушундай деген ушундай обвинениялар болушу мүмкүн. Туугандар, кичипейилдик. Кичипейилдик дегенде, ал кичипейилдикти дагы ошону дагы туугандар биз башкача түшүнүп алып, анан кийин ал нерсеге дагы туура эмес биз көз карашты куруп алышыбыз мүмкүн. Туугандар, ошон үчүн биздин шариятыбыз адамзаттын ортосунда ушундай спорлор жаралбаш үчүн конкретно определенияны ислам берген. Эгерде добро менен зло, жакшылык менен жамандыктын определениясын элдин өзүнүн оюна коюп туруп каалагандай өзүңө чыгарып каласаң, то есть көзүңө кандай жакшы көрүнсө, сен үчүн жакшылык болсо ошону кыла бер деп турган болсоң, адамдардын бул дүйнөдө хаос башталат. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдан, сахабалардан бир күнү бирөөсү мындай деп сурап калды. Туугандар, сурап калды. Я Расулуллах дейт, я Расулуллах дейт. Şu arabasında bizde şunday adamlar var deyip, aябай qoğuz kiyinip, мындай qoğuz жүргөндү жакшы көрөбүз. Керек болсо ошо бут кийимине чейин мындай qoğuz болуп жүргөндү каалаган адамдар бар. Бул нерсе ошондой баягы высокомерие, кибирга киреби дегенде Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям жооп берди. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты. Не dedi? Аллах qoğuz зат dedi. Qoğuzлукту сүйөт dedi. Бул дегени туугандар, мусулман адам үчүн внешний облик, айрыкча коомдо аралашып жүргөн кезде мусулман адамдын сырткы келбети опрятный болуш керек. Сырткы келбети башка мусулман адамдардын жүрөгүнөн сострадание же болбосо жалость, боор ачуу деген ушундай сезимдерди тартпаш керек. Ошондуктан Аллах субхана таала я бани адам худу зинатакум инда кулли масжид. Ар бир ушу мечитке барганда адам балдары зинатыңарды алгыла деп. Туугандар,
Эмне үчүн дегенде, мисалы, ошол айтайлык адамдын мүмкүнчүлүгү бар болуп туруп, бирок бул лохмотьяны кийип алса, жамалган, чирген бир кийимди кийип алса, айрылган кийимди кийип алып, анан кийин ошол жамаатка келсе, башка болсо, адамдар ошонун кийимин карап туруп, просто ошол жерде жалган сезим пайда болушу мүмкүн. Бул байкуш кыйналып атат окшойт, кийгенде нерсеси жок окшойт. Керек болсо, ислам мына ошондой заблужденияга адамдар түртпөш керек. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты, жок деди. Аллах кооздукту сүйөт деди. Әл-кибру деди, батарул хакки ва гамтун нас деди. Текебирлик бул дегени акыйкатты четке кагуу деди. Туугандар, чындыкты принимать этпей коюу мына ошол текебирлик, мына ушул нерсе деди. Жана ошондой эле гамтун нас деген адамдарды кемсинтүү деди. Ал кемсинтүү любой признактан боло берсин. Керек болсо уруучулуктанбы, региондукпу же улуттукпу, башкаларды кемсинтүү мына ушул туугандар определенияга кирет, текебирликтин определениясына кирет. Биз мактанганды жакшы көрөбүз го. Биздин каждый өзүбүздүн оюна койсо баардыгыбыз ак сөөк аристократпыз. Тамырыбыз барып туруп эле ошондой болуп калат. Бирок туугандар, мына ошондо канчалык сен өзүңдүн ак каныңды, өзүңдүн ушунча арулугуңду канчалык мынакей ошол баягы нацизм деген нерсе болуп атпайбы да? Арийская раса деп мисалы ошол нерсени көтөрүп чыккан Гитлер дагы мына ошол нерсенин үстүнөн жасады эле, бирок туугандар көрүп атабыз. Кандай ситуациялар кийин жаралды. Бул нерсени канча зулум чеккендер болду, бирок туугандар бул керек болсо ошол имандуу же имансыз адамдарга да жалпысына баарына бул нацизм деген нерсе эч ким колдобойт. Эмне үчүн дегенде, туугандар, биз үчүн бир определение, окончательный и жирный точканы коюш керек. Ал эмне? Биз адам атанын баласыбыз, балдарыбыз. Адам ата топурактан жаралган. Адам ата топурактан. Сен эгер тегиңди сүрүштүрүп келе турган болсоң, адам атага барып такаласың. Туугандар, алымдарыбыздын бири мына ошол текебирлик баягы кыйынсынуу сезиминде, ошо бир алымдарыбыздын бири айтты да, бул деди, керек болсо ширктен дагы кооптуураак жери бар деди, орду бар деди. Эмне себептен? Туугандар, Аллах субхана таала Кур'ан Керимде айтып атат, инна ширка ла зулмун азим. Бул дүйнөдө бесспорный бир истина, чындык, бул дүйнөдө любой категориядагы күнөөлөрдүн эң улуусу, бул дүйнөнүн ичиндеги жамандыктардын эң улуусу, бул дүйнөдөгү зулумдардын эң улуусу бул ширк болуп эсептелет. Аллах субхана таалага кошо башка нерсеге сыйынуу. То есть бул Аллах Таала жараткан кудуреттүү Аллах Тааланы бул пенделер унутуп калып, өздөрү собственный багы колдор менен жасаган творенияларына сыйынып кетүү, же болбосо предмет, истукан, жансыз болгон предметтерге сыйынып кетүү, мына ушул туугандар бул эң Кудайга жагымсыз амал болуп эсептелет, ширк деп эсептелет. Эми алымдарыбыздын бири айтып атат, бул текебирлик дейт. Бул ширктен дагы кооптуураак орду бар дейт. Эмне себептен десе, туугандар, текебир баягы кыйынсынган эмес беле? Кыйынсынган адам эмес беле? Бул кыйынсынган адамдын алдында баягы текебир болгон инсан, туугандар, ошондой төмөн нерсеге сыйынып атат, предметтерге сыйынып атат. Бул нерсе өзү ошо противоречит этиш керек эле. Бул кыйынсынган адам үчүнчү, баягы кыйын болгон адам, кыйынсынган инсан, ал бул нерседен жогору туруш керек эле. Туурабы туугандар? Кыйынмын деген инсан эч качан, мисалы, үйдө саап, сүтүн иче турган, же болбосо эт керек болсо союп, этин жеп, теризин иштете турган, мисалы, уйга адам сыйынбаш керек, мисалы. Потому что бул нерселердин бардыгы могу дүйнөдө туугандар, адам заты, туугандар, ушул нерсени дайыма жакшылап жүрөгкө жайлап алгыла. Адам затын Аллах өзүнө жараткан, өзү үчүн. То есть Аллахка өзүнө сыйынуу үчүн жараткан. Ал эми адамды окружать этип турган мынакей ушул дүйнө, жер жана асмандар, асмандагы күн менен мынакей определение кылып аткан ай, мына ушул нерсенин барын Аллах Таала адам зат үчүн жараткан. Но биздики кичине ушул курстан биз сбиваться этип кеткен жерде биз жашоону ушундай кечип калатабыз. Такое ощущение, что биз бул дүйнөгө только ушул дүйнө үчүн жаралгандай биз өмүр сүрүп баштайбыз. Дүйнө үчүн жаралгандай өмүр сүрүп баштайбыз. Биздин самый ушул багы любой, айтайлык ушул адамдын конечный багы өзү нет пределу, фантазияга предел жокпу, но любой адамдын эңсеген нерсеси, туугандар, мына
баягы биздин кыргыз элибиздин аксакалдарыбыздын дуаларында бүт нерсе даана көрүнүп турат. Эми аксакал деген өмүрүндө ысык суукту көргөн, кыйынчылыкты, жакшылыкты, жамандыкты баарын башынан кечирген, мына ошондой жашоо тажрыйбасын өткөргөн данышман адам деген, мисалы айтып атабыз го, дуа жасаганда кана эми аксакал бир дуа кылып коюңуз десе, дуасында айтып атат да, бул дүйнө көп болсун, аябай көп дүйнө тапкыла, тапканыңардын баары ушу тойлорго иштеткиле. Кыскасы ушу дүйнө болсун, дүйнөнү тойго иштет. Бул деген ушу дүйнө, анан кийин ошо топтогон нерсени, дүйнөнү кайра эле ушул чачып жок кылган. Аллах субхана таала тугандар Кур'ан Керим бир аятында "Ва ла тамши фил арди мараха иннака лан тахриqal arda ва лан таблуга al-jibala тула" Исра сүрөсүнүн 37-чи аятында жараткан Аллах субхана ва таала айтып атат: "Жер үстүндө сен кыйынсынып жүрбөгүн" деди. Кыйынсынып жүрбөгүн. Сен канчалык бул дүйнөдө кыйын болбогун, сен керек болсо лан тахриqal arda, сен жерди тешип чыгып кете албайсың. Бизде айтып атат го, жердин ортосундагы мынакей түзүлгөндө жердин самый ядросу это мантия депчи. Бирок анын түбүнө чейин еще казып, чукулап эч ким кирген эмес, жеткен эмес ал жакка. Аллах айтып атат, сен шунчалык кыйын болсоң, сен жерди чукулап, но шарообразный жер боло турган болсо, бул жагынан тешип, нар жагынан сен чыгып кете албайсың. Хотя жок дегенде ушу жерди сен чукулап кирип кете аласың? Жок. Валан табылган жибала тула. Эгерде сен ушундай кыйын болсоң, багы эменин кимдин, Высоцкийдин айткан сөзү бар эле го, лучше гор могут быть только горы дегендей, мына ошол тоолорду эгерде сен кыйын болсоң, сен даже тоолор менен тең эле турган болсоң, тоолорго да сен тең келбейсиң деп Аллах субхана таала мына пенденин чыныгы, сущностын, бул пенденин чыныгы, бул дүйнөдөгү ордун көрсөтүп коюп атат. Аллах субхана таала шуну айтып атат. Да бир аятты айтам, шуну менен иншалла жыйынтыктайбыз. Аллах субхана ва таала мынакей Лукман сурасынын 18-чи аятында дагы мындай дейт: "Ла тусаир хаддака линнас, ва ла тусаир хаддака линнас, ва ла тамши фил арди мараха. Инна Аллаха ла юхиббу кулла мухталин фахур." Аллах мына ушул жерде айтып атат: "Ла тусаир хаддак." Бул дегени сага адамдар сүйлөп аткан кезде, тугандар, ушундай бир поведение бар. Баягы этика деген нерсени жакшы түшүнө бербеген, ушундай баягы маданиятсыз кээ бир адамдардын, бул конкретно бир адам сүйлөп атса, баягы сүйлөп аткан адамга бул адам секирин жүзүн башка жака буруп кетип атат. Баягы мындай неприятный поведение бар го. Адам сүйлөп атсаң, секирин баягы сен сүйлөгөн сөзүң да ничтожный, сен өзүң эч ким эмессиң, так что сен сүйлөгөн сөзүң мага эч нерсе эмес дегендей, баягы адам сүйлөп аткан адамга карабастан ар жакты, бул жакты жүзүн тарткан. Аллах таала айтып атат: "Адамдар сүйлөсө, сен жүзүңдү тартпагын" деп атат. Мына ушул нерсени жасаба деп атат. Кудайдын сөзү бул. Жер үстүндө кыйынсынып жүрбөгүн. Жараткан Аллах дейт: "Ла юхиббу кулла мухталин фахур." Мына ошондой сыймыктанып, мактанып, кыйын болуп жүргөндөрдү жараткан сүйбөйт деп Аллах таала мына ушул Лукман сүрөсүнүн 18-чи аятында айтып атат, тугандар. Аллах субхана ва таала мына ушул жаман эмеден сактасын. Бул текебирлик деген нерсе, тугандар, бул баягы айтат го, биз кээде айтып калабыз, жамандыктардын баарын башы арак депчи. Бул текебирликтин жамандыгы андан да күчтүү. Аракты ичип алган добрый болуп, кичпей болуп кетиши мүмкүн, туурабы? А текебер бул эч качан. Ушул нерсенин натыйжасынан адамдар бири-бирине ынтымакка келбестен, бири-бирине кичине мындай компромисске келип, ийилгенди билбеген адамдын ортосуна мына ошол нерсе биздин коомдо раздор, коомдун ичинде ынтымак жоголуп, анан кийин баары күчкө батсети, анан кийин кланга бөлүнүп туруп, анан кийин ушу чабышмага айланып калат дагы. Бүтүндөй элибизден Кудайдын бизге берген берекеси качып баштайт. Ошондуктан Кудайым ушул текебирликтен сактасын. Амин. Дуа кылабыз. Я Раббана тaqabbal minna innaka antas samiul alim. Allahumma muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik wa musarrifal qulubi sarrif qulubana ala ta'atik. Жараткан менимди Аллах күнөөлөрүбүздү кечир. Аллахтын туура жолдон адаштырба. Ушул жерде кол көтөргөн ар бир пенденин кандай дуа тилектери болсо Аллахым өзүң орундаттын. Өтүп кеткен ата бабаларыбыздын, жакындарыбыздын күнөөлөрүн кечирип жаткан жерлерин Аллахым өзүң нурдуу кыл. Я Раббана келечек муунус болгон бала чакаларыбызды имандуу, ынсаптуу, такыбалуу кылгын. Аллахым элибизге, журтубузга, мамлекетибизге Аллахым кырсык апаттардан,
алыс кылгын жана суук көздөрдөн жаман ойлуу болгон душмандардын жамандыктарынан Кудайым ар дайым коргоп жүргүн. Аллахумма اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.